Жаңы жылдық майрамдық эфирибизди улантабыз. Нияз маанай 5пи? Майрамдық маанай барбы? Эртемен турганда эле 5. Айрыкча эртемен келатканда кар жаап атат. Жанагындай жарыктарга ушундай жаап аткандай лапылдап көрүнөт. Ошондо дароо эртең дагы ушундай бир жамгыр кар жаап койсо экен. Кар жааса, жамгыр эмес, кар жааса эң сонун болот, ала. Бизде маанай 5. Ар бириңиздерге дагы бир гана жакшы маанайды каалайбыз. Ооба, ал эми бизге болсо алыс жактардан ат арытып, жер карытып бизге аяз аталар келатыптыр. Аяз аталар келатыптырбы? Сага ким айтты? Мен көрүп атам, тегил жакта келатат. Чындап эле келаткан турбайбы? Ассаламу алейкум. Кандайсыздар, Аяз ата? Кандайсыз, Аяз ата? Саламатсызбы, Аяз кыз? Келиңиздер. Атыңыздар бүтүп аттык эле. Бат эле келет экенсиз, бат эле чанаңыз менен учат турбайсызбы? Бир карасам эле тейти жакта жүрдүңүз эле бат эле келип калдыңыз. Кар болуп атат, боорун кантип келдиңиздер? Жетишип калыптырсыздар. Бу биз Лапландияда жашагандыктан кар менен суук биз үчүн эч нерсе эмес, кызым айтчы. Ооба, биз жакшы, ушу сиздер жакшы келип алдык, ооба. Сууктан коркпойсуздар? Жок, коркпойбуз. Башка майрамдан келдиңиздерби? Эртең менен турганда эле майрамдар башталдыбы? Эң биринчи Таңкы каналдан баштайлы деп силерге келдик. Ай, рахмат, браво. Эми буйруса бизден чыгып алып анан башка жерлерди дагы, башка бөбөктөрдү дагы куттуктап баштайт турбайсыз? Өтө көп. Жолдон келатып түбү тешилип калган баз калыптыр, азыр бир жерге кирип толтуруп алып кичинекей балдарга барыш керек болуп атат. Демек бизге белектер жок турбайбы? Өзүңүздөрдүн келгениңиздер эле биз үчүн белек. Бирок Аяз ата сыйкырчу болот, каалаган белегибизди айтсак, анан эфирден кийин ошол нерсени аткарып берет. Жасап берип турат. Кош келипсиздер. Ал эми чындап эле тааныштыралы, урматтуу туугандар. Бизде бүгүн Аяз атанын образында Аскат Сулайманов агабыз. Жана ошондой эле Аяз кыздын ролунда Айдана Расул кызды конокто. Бизде саламатсыздар, урматтуу таңыңыздар менен. Бадем жөн эле саламдашат чыкканбыз. Кандайсыз? Иштериңиздер кандай? Жакшы агай. Жакшы экен, эртең менен ушундай ойлосом көптөн бери эрте тура элек экем. Ооба, көптөн бери келе элексиз. Анан эртең менен эрте туруп, бүгүн 6-да туруп силерди ойлодум жолдон келатып. Күнүгө эртең менен ушулар ушу жерде иштейт. Эртең менен күнүгө ушу деп сүйлөшөт. Күндө эртең менен эрте турат турбайбы депчи. Анан бир чет ойлодум. Бу эрте турган кишиге Кудай берет. Ооба, Ушу сиздерге Кудай берсин. Таңкы каналыңар эч качан ушундай бүтпөсүн дагы, мына ушундай эмгектин аркасынан алдыгы төш белгилер тагылып, бүгүн чын эле уктум, куттуктайм. Рахмат. Жакшы ийгилигиңиздер бар экен. Ушундай ийгиликтен калбагыла, амин. Амин. Айтканыңыз келсин. Мындай жыл Ошо барыңыздар кутма таңыңыздар менен. Мына жаңы жыл. Бүгүн эрте турдуңузбу, кечиресиз? Ооба, бүгүн эрте туруп, бул жакка шашылып, ошо келип калдык. Ошо барыңыздардын кирип келе жаткан жаңы жылыңыздар менен. Рахмат, бирге болсун. Сиздерге суроо, биз ушул жума бою, ушул күнү жылды жыйынтыктап атабыз. Ушул 2016 жыл сиздер үчүн кандай жыл болду? Кандай орунттуу учурлар болду? Ошолор жөнүндө айтып бериңиздерчи. Жакшы жылдар болду. Быйыл негизи ийгиликтер деле сизге окшогон төш белги алган жокпуз эми. Бирок жакшы ийгиликтер болду. Мен өзүм театрда иштегендиктен жаңы спектакльдер коюлду быйыл. Анан Кудай буйрса ошо бир индийский спектакль койгонбуз. Махабхарата деген Бхарата урпактары деп. Ошону менен быйыл 2016-да Индияга барып келе калалы деп кичине жетишпей калдык дагы, ушу 2017-де барып келели деп. Эми мунун баары башы ушундан башталып атпайбы, анан жакшы эле жыл болуп атпайбы. Бир кино тарттым. Бүттүм. Жакында эми Кудай буйрса көрүп каласыңар го. Революция отменяется деген. Кандай жанрда? Темасы жакшы экен. Кандай десем, баягы Сатира. жок. Больше трагедии и мындай публистический жанр деп койсо болот да, мындай элге Сабак бере турчу. Бере турчу кинолордун. Бул экинчи тасмаңыз, биринчи. Бул
3-чү тасма. Үчүнчү тасма. Кудай буйрса анан 2-январдан баштап дагы бир тасма баштайын деп атам. Ушундай 2016. Жаңы жылдан кийин бир күнү салып эле баштайт экенсиз да кайра эмгек. Салбай калчудай болуп атам. Эң негизгиси жумуш болсо жакшы болот да, ага чындыгында сүйгөн жумушуңуз болсо сиз андан дагы көп эс алат экенсиз. Ошондуктан жумушуңуз болуп турсун ар дайым. Келиңиз Айдана, сиз үчүн бул жыл кандай жылдардан болду? Мен үчүн бул жыл абдан ийгиликтүү жылдардын бири болду. Өзүм негизи Edelweiss Битомун менеджер болуп иштегендиктен биз көп жумуштарды бүтүрдүк. Бул жылы мен үчүн жакшы жылдардан болду. Жаңы жылдык ушундай көрсөтүүлөргө тартылганыңыздарды көрдүк, бийчилериңиз бийлеп атканын да көрдүк, ырчылар шоу бизнестин өкүлдөрүнүн артында бийлеп атканын да көрдүк. Ошолордун баардыгы менен иш кылса 2016-жылы аябай жетишкендиктерге жетишип, тынбай эмгектендиңиздер. 2017-де ошентип эмгектедиңиз. Буюрса, Пландар бар. пландар көп ага. Жакшы. Аскат агай, 2-январдан баштап кайсыл жанрда, эмне деген темада кино тартасыз? Айта бериңизчи. Трагедияны көп тартуудан окшойт эмес. Сүйүү, лирика дегендей. Баягы аты эми рабочий название деп коет, биринчи кино тартылып аткан убакта бир аты болот, анан кино тартылып бүткөндөн кийин башка атка тартып кетиши мүмкүн да. Мисалы Айыл өкмөтү деп биз илгери кинону баштаганда Айрыс байке Айыл өкмөтү болчу, кийин Саратан болуп кетти да кино. Ошол сыяктуу азыркы рабочий названиясы миллион или правила любви деген, же сүйүү эрежеси деген. Бул азыркы кыргыздарда болуп аткан байлар менен кедей дебейчи, кедей киши жок. Кичине мындай статусулуураак кишилердин ортосундагы мамиле, келишпестик. Демек мен билишимче бул темасынан байкап калдым. Бир бала бир кызды сүйүп калат, же болбосо Бирөөсү бай үй бүлөдөн болот. Бала бай үй бүлөдөн болот, же болбосо кыз бай үй бүлөдөн болот. Анан кийин калганын айтпай кое турайын. Ооба да бардык сырды ачпай кое тур, мунун бардыгы көрөбүз. Же болбосо мындай 2 жаш сүйүшүп, анан кийин башка бирөөгө мындай акчасы бар, токочу бар киши сүйгүнчүктүү көрүнөт болуп, мындай бай баланы тандап кетет окшойт. Сценарист ушолчу да чындыгында. Сценарийдин баарын айтып берип койду. Келиңиздер, экөөңүздөргө тең суроо бергим келип атат. Айдана сизге дагы, агайсызга дагы айтсаңыздар, баягы жаңы жылды кандай тоссоң, ошондой бүт жылың ошондой болот дейт да. Ошондой негизги ишенимдерге сиздер ишенесиздерби? Ошол эле айтып атат, мынакей короз жылында ток жесе болбойт депчи. Айдана. Билбейм, мен андай көп деле андай ырым-жырымдарга ишене бербейм. Эми Кудайдан көрөбүз да эмне Грилди баары бир жейм деп койду. Жаңы жылды үй бүлөңүз менен тососуз. Жаңы жылды үй бүлөм менен өзүмдүн ата-энемдин жанында тособуз. Туура, үй бүлөлүк майрам келиңиз. Сиз ишенесизби ошого? Жок, мен деле чынын айтканда ишенбейм андайга деле. Бирок өзүм деле тоокту мындай көп жактыра бербейм. Бизди шылдыңдагандай болуп, чүйлүктөр тоок жейсиңер дегендей болуп. Тоокту өзүм деле көп жакшыра бербейм. Мен жактыра бербейм мындай. Анда-санда бир сагынганда бир жана гриль дегенди вообще жей албайм. Көп жеп койгонсуз да гастролдоп жүрүп. Билбейм, студент кезде иши кылып көп жеп койгон окшойм, иши кылып азыр жей албайм. Чынын айтканда анан андай ырым-жырымдарды көп кармабайм, чынын айтканда мен да. Жанагы кара мышык өтүп кетсе токпой калгандар андай. Анан ачакей столбанын алдынан өтпө. Туура. Сиз актер эмес эле куудул болушуңуз керек болуп калыптыр. Ар бир сөзүңүз койкон болду. 1-2 январь күндөрү Күмөндөр байкенин жанында куудул болом. Күмөндөр байке меселе, Аскат агай меселе Күмөндөр агай болуп кетти бул жагы. Жакшы. Мындай суроо бергим келип атат. Бардык эле кино тарткан адамдар өздөрү дагы кадрда роль жаратышат да. Мисалы үчүн Жекичан агайыбызды алсак, көптөгөн жумуштарды аткарат экен. Костюмер, гример, тамак ашын жасап берген, дагы свет койгон, продюсер, режиссер, башкы каарман. Сизде да ошондой болуп атабы? Мен эми Жекичандын уровенине жете элекмин го, бирок ошондой эле аткарабыз, чынын айткандачы. Өзүңүз да роль аткарасыз. Баягы бизде Жекичандыкындай, Голливудтукундай бир убакта 20 камера, 15 камера тартпайт. Бир камераны эптеп ошону алып арендаганан тартасың. Анан
капиталын анан общий план, анан крупный план деп атып эле Байкуш актерлор. актерлор чарчатат да. Анан сиз айткандай чын эле бир күнү гример болосуң, бир күнү художник болосуң, бир күнү мен негизи өзүң тартып аткан киного түшпөгөнгө аракет кылам да, принцип. Эмне үчүн? Анткени со стороны виднее деп орустар айтат го. Алыс арттан карап өзүң деле мен кыйынмын деп ойной бергенде деле болбойт. Мен мисалы өзүм тарткан кинолорумда дээрлик ойногонго аракет кылам. Могу акыркы кинодо дагы актерубуз келбей калып гана охотко чыккан жер бар болчу. Байлар охотто жүргөн жер. Ошону айла жок ойноп калдым да. Эми тоого актерду жеткиришип 2 саат. Анан давай өзүм ойнойм деп кийимди кийип кичинекей эле эпизод болчу, ошонусун өзүм ойнодум. Жана Москва сүйүүсүндө дагы ошентип кичинекей жерин ойноп калгам, ошентип эме бир Москвада аябай кымбат экен эмечи, арендовать этиш офис. Анан банктын ичин арендовать этип жана Панкратов Черный деген народный артист бар. Российский народный артист. Ошол ишинин да убактысы жок экен. Күнүнө $20,000 экен алардын гонорары. Ошол жака барып иштебейсизби? Монтуп барып араң туруп калбадымбы $20,000. Анан ошону тез эле тартыш керек болуп, айла жок. Анда дагы өзүм ойноп калгам. Баягы Айла жоктон этти май. Чакырып аларды анан Москвадан кайсы актер тобом мен байкуш. Туура. Анан ошентип өзүм ойногом, ошондо да өзүм ойногом. Бирок эми Чеки Чанга окшоп ойносоң жакшы го, бирок ошончолук акча болуш керек да. Туура. Каалагандай тартып коюп көрүп шашпай. Анан биздикиндей бол, ай күнүнө кетип атат дегендей болбош керек да. Ооба. Айдана, сиз дагы ушул эле Эдельвейс тобунда менеджер болуп иштегендиктен көп жумушту аткарат болушуңуз керек сиз деле. Ооба, жумуштар көп. Күнүнө тойлор бар, корпоративтерге барабыз. Жумуш болуп турсун ар дайым. Жумуш болуп турсун ар бириңиздерге. Сиздерге ийгилик каалайбыз. Келип бергениңиздерге чоң рахмат. Биз үчүн аябай сонун чоң белек болду. Кайрадан образга кирип калдыңыздар. Буюрса 2017-жылы сиздер үчүн дагы көптөгөн ийгиликтерди алып келген жакшы жылдардан болсун. Чармачылыгыңыздар арта берсин, жеке жашооңуздарда бардыгы жакшы болсун, жайында болсун. Келип бергениңиздерге рахмат. Ийгилик. Айтканыңыздар келсин. Балдарым, сиздер да аман болуңуздар. Тунук эфир каалайм сиздерге. Рахмат, Аяз ата. Рахмат, Аяз кыз. Жакшы барыңыздар. Мейлиңиздер анда. Эмдиги жылда жолукканча сак саламат болуңуздар.